жолунда тосуп атса, кудабызга деп бир чапан тебетей алып эле базарга барып алып келсе, анан келсе, ай кудаңар жок. Жесирмен 10 жыл мурун өлүп калган дейт да. Сиз деле азыр инвестиция, анан балык чарба, анан бу Жаныбек Калканыч, баягы деле айттым эле. Райондон баштагылачы каттап койгулачы айланып кетейин жана көлдөрүңөрдү. Жок көлдөрүңөргө кандай инвестиция? Эмне эле алдап атасыңар барын? Каналдарыңар жок. Мына бывший силердин мына Новопокровка айыл өкмөтүнөн бывший советник, министриңердин советниги. Мына жакында займазотчет деп болгон БСРлериңердин баарын акчага айыл өкмөтүнө өткөрүп атат. Миллион деген акчага. Бул афера да, афера. Баягына сиз менен сүйлөшпөдүк беле? Бардыгы даяр. Барын чийилиптир. Аким макул, айыл өкмөттөрү макул. Катты айлык. Указ президентте бар. Ысык Ата районунун тиги пилотный кылабыз деп. Мына мурунку аким отуруп алып совещаниеде айтып атат. Бардыгы эле указдардын баары аткарыла бербейт да. Эмне деген сөз? Баарыбыз аткарышыбыз керек. Жалаң эле аким эмес ошердеги. Силер да кыймылдабайсыңарбы? Бир районду жасайлык да. Указ президентте болгондон кийин эми реформа такалып калбасын. Эмне болуп атат? Сиз телефон бербедиңер беле? Чалдым. Келбей жатышат. Ар кайсынын баарын сөйлөп эле. Эмнеси бар? Барып эле бардыгы даяр да. Барып эле каттап баштайлык. Мен айттым го, мен жазап берейин, мен үйрөтүп берейин. Опытым болсо, бир районду бүтүрүп коелук, анан бүт Кыргызстан боюнча ошонун баарын жасайсыңар. Анан кийин каяктагы балык чарба? Ошол жалаң ушул катталбаган үчүн инвестиция салынбай жатат. Ошонун кесепетинен мына Ысык Ата менен Токмоктон оорулардын баары чыгып атат. Балыктарыңар ушул закон тиги мыйза эме оформить этпей жүдөп калды балыктар ооруп. Мына Россияга киргизбей жатат. Барын жасаш керек да ошонун баарын. Эми Жаныбек Калканыч сүйлөшпөдүк беле? Ой, жөнөткүлөчү бүгүн. Бүтүрүп коелук жана эмнеси бар? Мамлекеттин окатын мамлекетке каттап коелук. Эмнен коркуп атасыңар аны? Кимден коркуп атасыңар? Бүттүңүзбү? Жооп берсинби? Жооп бериңиз. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Акын Дүкөнович. Сиз менен комиссионда группа менен иштегенбиз. Мына биз даярдап, согласованияга жөнөттүк. Жанагы 49-чу өкмөттүн 2011-жылы 15 февралда номер 49-чу токтомун өзгөртүүлөр киргизүү боюнча. Бул сиздин бир чогуу иш алып барганыңыз үчүн ушундай жасадык, даярдадык, согласование кетирдик. Бул Кудай буйрса каттоо башталат. Бул токтом чыккандан кийин каттоо башталат. Бизде жанагы Ысык Ата боюнча айтып атасыз. Биздин министрдин Ысык Атада тиги жардамчысы жок, советниги жок, азыр эч ал өзүнчө эле предприниматель азыр. Жаныбек Калканыч. Ой, каяктагы комиссия? Мыйзам, мамлекеттин окатын, БСР, канал, каттап земля отводлы кылып коет анын эмнесин. Түшүнбөй калдым сизди. Каттайбыз, токтомду даярдадык, согласование кетти, макулдашуу. Каяктагы согласование макул бар, өткөрүп эле койгулачы айлыкпы. Эмне болуп атасыңар? Каяктагы согласовать эткенче жумуштан кетип каласыз азыр. Дүкөнович, эми кетип калса кетип калабыз деңизчи, бирок сизди мына биз токтомду даярдадык, мыйзам чегинде болот, каттоо болот. Сөзсүз түрдө Ысык Атадан баштайбыз. Силер каттаганча 4 аким кетип калды, мына 4-үнчүсү келди алтыным. Рахмат. Кийинки сөз